Бир келген бул тирүүлүктө татыктуу өмүр сүрүп, баскан изи, жасаган иши менен өзүнөн кийинкилерге өрнөк болгон Кыргыздын мыкты инсандары жөнүндө жазгың, айткың, анан алардын өрнөктүү өмүрү жөнүндө уккуң келет. Мына ошондой Кыргыздын бычакка сап болоор мыкты инсандарынын бири. Кыргыз бермети болгон Ысык көлдөгү туризмди өнүктүрүүгө чоң салым кошкон жеке ишкер, Ак Бермет пансионатынын директору, Ысык көлдөгү эс алуу жайларынын ассоциациясынын төрагасы, бир нече ардак грамоталардын ээси, Ысык көл облусунун ардактуу атоолу Насирдинов Акжолтой Насирдинович дал ушул күнү 2015 жылдын 27 февралында өз өмүрүндөгү 70 кышты узатып 70 жашка чыкты. Ар бир күнүн жалаң эмгекке арнап, тыккан түзүлгөн график менен иш алып барып, 1 мүнөттүк убактысын да текке кетирбеген, баскан турганы жаштардай шайдоот жүргөн Акжолтой атаны көрүп туруп, ага эч ким 70 жашты бербесе керек. Бир үй бүлөнүн түйшүгүн көтөрүү оор болуп турган учурда 400 орундуу чоң пансионаттын түйшүгүн көтөрүп, канчалаган адамдарды жумуш орну менен камсыз кылып, жаштардан кем калышпай үздүрлүү эмгектенип жаткан Акжолтой атаны көрүп, мына ушундай бактылуу жашоого сиз өзүңүздүн дал ушул эмгекчилдигиңиз менен жеттиңиз деп айткан келет. Анан ийгиликке жетишкен мыкты эркектин аркасында сөз жок мыкты аял заты турат деген жакшы сөз бар. Анын сыңары Акжолтой атанын турмуштагы ар бир ийгиликке жетүүсүнө өмүрлүк жубайы Гүлнар апанын да салымы чоң. Анткени эркек адамдын коомдук, мамлекеттик иштерде болобу, бизнесте болобу, ийгиликтүү иш алып барыш үчүн үй бүлөлүк тылы бекем болушу керек. Гүлнар апа Акжолтой атанын турмуштагы чоң таянычы, иштеги кеңешчиси болуп, балдарына татыктуу тарбия берип, бактылуу турмушту алар бирге курушту. Ата кебай, мүрөгүм да, жүрөгүм, кайда жүрсөм, медер тутуп жүрөрүм, балдарым да, балдарымдын балдары, ата кебай, баары сенин үрөөнүң. Атам апам, ыйык туткан казынам, айдай сулуу, күндөй көркөм татынам, 100 жашка чык, ооруба да кейибе, бак кетпесин балдарыңдын башынан. Атакем, тиреп турган чынарыбыз, апакем, күйүп турган чырагыбыз, сый көрүп уул кыздан, небереден, чай ичип төрдө олтурар убагыңыз. Насирдинов Акжолтой Насирдинович 1945 жылдын 27 февралында Ысык көл облусунун Тоң районуна караштуу Барбулак айылында туулган. Ал кез улуу ата мекендик согуштун күч алып турган мезгили эле. Анан чоң атасы Мамбет атанын бир тууганы, ушул жаңы төрөлгөн наристе Акжолтой болуп, согушта жүргөн бир туугандарыбыздын баары аман эсен кайтып келсин деп, ырым кылып жаңы төрөлгөн балага Акжолтой деп ат коёт.
Анан жыл айланбай эле бул үй бүлөнүн тилеги кабыл болуп, ушул жылдын 9 майында согуш жеңиш менен аяктап, Мамбет атанын бир туугандарынын баары согуштан аман эсен келишет. Ошентип жаңы төрөлгөн наристени баары ак жолтой бала болду, эми келечеги кең болсун деп тилек кылышат. Ал эми бул сүрөттөгү кара пальто, кара кепка кийген сымбаттуу адам ак жолтой атанын өз атасы Насирдин ата. Ал киши да өмүр бою кызматта иштеген, алгач мектепте мугалим, андан кийин мектептин директору болуп иштеген, кийин райкомдун инструктору, бөлүм башчысы, Карл Маркс колхозунун парторгу, кадрлар бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенген райондун кадыр-барктуу адамдарынын бири болчу. 73 жашка чыгып каза болду. Азыр Барбулак айылындагы мектепке ушул кишинин ысымы каралган. Ал эми апасы Менакан апа балдарынын жакшылыгын көрүп, сый-урматына бөлөнүп, бактылуу карлыкты баштан кечирип, бул дүйнөдөн 85 жашында өткөн. Ал эми ак жолтой атанын жүрөгүндө өзгөчө орунду ээлеп, жылуу сезимдер менен жашап калган адамдардын бири чоң атасы Мамбет ата. Ак жолтой атанын балалыгы чоң атасы Мамбет атанын мээримдүү, нускалуу сөздөрүнө бөлөнүп, дал ушул Барбулак айылында өткөн. Мамбет ата небересин мээнет кылган адам эч качан кор болбойт деп эмгекчил болууга үйрөттү. Ошол үчүн ак жолтой ата менин адам болушума, ийгиликке жетишиме чоң атамдын таасири чоң болду деп дайыма айтып жүрөт. Мамбет ата 98 жашка чыгып, небересинин жакшылыгын көрүп, анын колунан узады. Ак жолтой ата Кудайдын бешенесине жазган тагдырына 1000 мертебе ыраазы болот. Кичинесинен кандай жашоону кыялданса, ошонун баары ирети менен ишке ашып келатат. Алгач орто мектепте ата-энесинин иштерине байланыштуу Балыкчы шаарынан аяктады. Андан кийин ата-энесинин кеңеши менен Фрунзе шаарындагы политехникалык институттун механикалык факультетине тапшырат. Жаштык кез жаңы кийимдей, эскирсе калган кийилбей, жаш бойдон дайым турбайсың, жаштык кез өтөр билинбей. Ал эми институтта аяктагандан кийин алгачкы эмгек жолун Ысык көл районунун Карл Маркс колхозунда гараждын башчысы болуп иштөөдөн баштайт. Ал мезгилде партияга өтмөйүнчө жогорку жооптуу кызматтарга алынчу эмес. 1973 жылы партияга өтүп, 2 жыл Тамчы совхозунда парторг болуп иштейт. Андан кийин Алматы шаарындагы жогорку партиялык мектепти аяктап келип, Ысык көл райкомунда бөлүм башчы болуп иштейт. Ак жолтой Насирдинович ишиндеги ийгиликтеринен сырткары үй бүлөлүк жеке жашоосунда да өз бактысын тапкан адам. Ал өмүрлүк жубайы Гүлнар апа менен 1968 жылдын 19 сентябрында баш кошкон. Ал эми өмүрлүк жубайы Фрунзе шаарындагы Маяковский атындагы кыз келиндери институтун бүтүргөн. Экөөсүн Кудай кургошпоптур. Жылдыздары келишип, бактылуу үй бүлөлөрдүн катарын толукташып, 3 кыз, 2 уулдун сүйүктүү ата-энеси болушту. Ал эми Гүлнар апа бир куттуу коломтонун жарыгын жандырган, чыныгы аялзаттык бакытка ээ болгон сүйүктүү эне болду. Ошентип союз таркап, канча жылдар бою куруп келаткан өлкөнүн чарбасы бүлгүнгө учурап, таланып, тонолуп жаткан учурда Ак жолтой Насирдинович 1990 жылы Ак Бермет пансионатына директор болуп дайындалды. Ал кезде анын бир гана максаты бар эле: пансионатты бүлгүнгө учуратпай сактап калуу. Ошентип биринчилерден болуп пансионатты менчиктештирди.
Анан туристтерди эң жогорку деңгээлде тейлөөгө жеткирүүнү максат кылды. Ошентип Ак Бермет пансионатындагы туристтерди тейлөөнүн деңгээлин жогору көтөрүү үчүн Турция, Малайзия, Мальта, Кипр, Сингапур, Америка, Кытай, Араб Эмираты, Франция сыяктуу туризм өнүккөн бир нече мамлекеттерди кыдырып, алардын жакшы жактарын өздөрүнүн практикасында колдонууга жетишти. Ошентип алгач менчиктештирилген мезгилде болгону 100 адамдын эс алуусуна ыңгайлаштырылган пансионат азыр 400 адамды тейлеген пансионатка өсүп жетти. Тактап айтканда, Ысык көлдүн аймагындагы эң абройлуу, чет элден келген эң кадыр барктуу туристтерди тейлеген, заман талабындагы бардык шарттар түзүлгөн престиждүү пансионатка өсүп жетти. Ал эми бул фотокадр Россиянын мамлекеттик думасынын депутаты Владимир Жириновскийдин Ысык көлдө эс алуу учурунда тартылып калган. Акжолтой Насирдинович өзүнүн пансионатынын гана кызыкчылыгын эмес, жалпы көл аймагындагы туризмдин өнүгүшүнө салым кошкон. Ал жердеги туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу маселелерин коомчулукка алып чыккан активдүү ишкерлердин бири болгон үчүн аны Ысык көлдөгү эс алуу жайларынын ассоциациясынын төрагасы кылып шайлашкан. Ошондой эле туризмди өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы жана Туризм министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланган. Ал эми облустун аймагындагы мыкты ишкердик үчүн жана атоолдук мыкты сапаттар үчүн Ысык көл облусунун жана Ысык көл районунун ардактуу атоолуу наамдары айгарылган. Бул адамды Ысык көл эли мыкты ишкер гана эмес, ар кандай кайрымдуулук иш-чараларында өз жардамын аябаган айкөл адам катары жакшы билишет. Ал эми Тоң районунун Барбулак айылындагы Барбулак орто мектебинин эмгек жамааты бул кишинин жыл сайын мектептин капиталдык ремонтуна чоң финансылык колдоо көрсөтүп келе жатканын дайыма баса белгилеп айтып келишет. Акжолтой ата менен Гүлнар апа иштериндеги ийгиликтеринен сырткары жеке үй бүлөлүк жашоолорунда да өз бактыларын тапкан. Жакшынакай 2 уул 3 кыз дерезеге жеткирип, окутуп, татыктуу тарбия берип, ар бирин турмуштун даңгыр, шыдыр жолуна салышкан. Азыр уул кыздарынын баары турмушта өз ордуларын тапкан. Ар кимиси ар кайсы тармакта ата мекенине кызмат кылып аткан мыкты адамдардан болушкан. Акжолтой ата менен Гүлнар апанын жашоодогу башкы тилеги ошол болчу. Ошентип өмүрдүн дагы бир сулуу таң атты. Асыртта кыш 2015 жылдын 27 февраль. Бүгүн Насирдиновдордун үй бүлөсүндө өзгөчө чоң майрам. Анткени мотурайган неберелердин мээримдүү чоң атасы, тай атасы, уул кыздарынын сүйүктүү атасы, Гүлнар апанын 47 жылдан берки турмуштагы чоң таянычы Насирдинов Акжолтой ата бүгүн өз өмүрүндөгү 70-чи кышты узатып, 70 жашка чыкты. Юбилейиңиз кут болсун. Бактылуу карлыкты баштан кечирип, Гүлнар апа менен уул кыздардын урмат сыйына бөлөнүп, узак жашаңыз. Анткени сиз өз бактысын адал эмгек менен, мээнет менен курган,
бактылуу жашоого татыктуу улуу адамсыз. Ата аска, эне тоонун булагы, жараткандын керемети будагы, биз алардай болгучакты асказуу, ак эмгегин баалап барктап туралы.